Сүйүү. Бир киши чөлдө баратып, өңү түсү такыр жагымсыз бирөөнү көрүп, андан "Сен кимсиң?" деп сурады. Ал "Мен сенин жаман иштериңмин" деди. Берки "Сенден кантип кутулууга болот?" деп сурады эле. "Түрү суук неме, пайгамбарга салават, салам айтуу менен кутулсаң болот" деп жооп берди. Бул тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага салават айтуу Сырат көпүрөсүндө нур болуп берет. Ким жума күнү 80 жолу мага салават айтса, Алла Таала анын 80 жылдык күнөөлөрүн кечирет деген. Бир икаяда мындай деп айтылат. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам салават айтпай жүргөн бир кайдыгер киши түшүндө Алланын элчисин саллаллаху алейхи вассалам көрдү. Бирок адамзаттын асыл таажысы саллаллаху алейхи вассалам аны такыр карабай коет. Натыйжада ал пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам кайрылып, "О Алланын элчиси, сен мага таарындыңбы?" дейт. "Жок" деп жооп берди пайгамбарыбыз. "Анда эмнеге мени карабай жатасың? Анткени мен сени тааныбайм да." "Мени кантип тааныбайсың? Мен сенин үммөтүңмүн го." Пайгамбарыбыз үммөтүн ата эне баласын тааныгандан да жакшыраак тааныйт деп аалымдар айтпады беле? Ооба, туура айтышыптыр. Бирок сен мага салават айтпайсың. Менин үммөтүмдү таануум мага айткан салаваттарына жараша болот. Ошондон тартып, баягы киши күнүнө 100 жолудан салават айтууга өзүнө өзү убада берди жана бул убадасын аткарды. Бир канча күндөн кийин түшүндө Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламды көрдү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага "Эми сени таанып жатам жана сага шапаат кылам" деп сүйүнчүлөдү. Себеби ал киши Алланын элчисин сүйө баштаган эле. Али Имран сүрөсүнүн 31 аятынын түшүү себеби төмөндөгүчө. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Кааб бин Ашраф менен анын досторун исламга чакырганда, алар "Биз Алланын уулдарындайбыз жана биз Алланы дагы көбүрөөк сүйөбүз" дешти. Ошондо Алла Таала өз пайгамбарына "Анан дагы айт, эгер силер Алланы сүйсөңөр, анда мени ээрчигиле. Ошондо Алла силерди сүйөт жана күнөөңөрдү кечирет. Алла кечиримдүү, боорукер" деген аятты түшүрдү. Момундардын Алла Тааланы сүйүшү анын буйруктарына баш ийүүсү менен болот. Алла Тааланын момундарды сүйүшү алардын тилектерин кабыл кылуусу, күнөөлөрүн кечирүүсү, аларды коргоосу, колдоосу жана ырайымы менен жакшылыктар болуп саналат. Ихяю Улумиддин китебинде төмөнкүлөр баяндалат. Ким 4 нерсени айтып, 4 нерсени аткарбаса, ал жалганчы. Алар төмөнкүлөр. Бейишти сүйөм дегени менен Алланын буйруктарын аткарбагандар. Алланын элчисин саллаллаху алейхи вассалам сүйөм дегени менен аалымдарды жана жардыларды сүйбөгөндөр. Тозоктон корком дегени менен күнөөлөрдү таштабагандар. Алланы сүйөм дегени менен башына бале келгенде даттана бергендер. Эл ичинде төмөндөгүдөй бир икая айтылып келет. Бир топ киши имам Шиблиге келишет. Имам Шибли алардан "Силер кимсиңер?" деп сурайт. "Биз сенин досторуң болобуз" деп жооп кайтарат беркилер. Ошондо имам Шибли аларды таш менен ура баштайт. Алар түшүнбөй артка качышат. Ошондо имам Шибли "Силер менден качып атасыңарбы? Эгер дос болгонуңарда менден келген баледен качмак эмессиңер" дейт. Анан айтты: "Сүйүүгө тунгандар сүйүү чөйчөгүнөн шарап ичишет. Бүтүндөй жер жүзү аларга тардык кылат. Алла Тааланы чындап таанышат. Анын улуулугунан коркушат. Кудуретине таңданышат. Анын сүйүү кесесинен шарап ичишет жана анын достук деңизине чуңкуп киришет. Ага дуба кылуудан ырахат алышат." Буура күүгө келгенде 40 күн жем жебейт экен. Ага демейде көтөрчү жүгүнөн 10 эсе көп жүк жүктөлсө да көтөрө берет. Себеби ал сүйүктүүсүн көксөп тургандыктан жем да жебейт. Оор жүктөрдү да ташыйт. Мына, төө баласы да сүйүктүүсүн көксөгөндө жеп ичкенге көңүл бурбай,
оор жүктөрдү кенебей ташый берет. А силерчи? Силер улуу жараткан үчүн арам нерселерден оолак боло аласыңарбы? Алла ыраазычылыгы үчүн напсиңерге оор жүктөй аласыңарбы? Эгер бул айтылгандардын эч бирин аткара албасаңар, анда силердин айтканыңар негизсиз. Бул сөзүңөрдүн силерге бул дүйнөдө да, акыретте да пайдасы тийбейт. Азирети Али мындай дейт: ким бейишке кирүүнү кааласа, жакшы иштер жасасын. Ким оттон корксо, напсисин кумардан сактасын. Өлүмдү анык билген кишиге дүнүйө лаззаты кызыксыз.